Бұл хадис имам Ахмад жана Тирмизи сунандарында келген хадис сохих. Абдулла ибн Окейм риваят кылат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен тааллака шей'ан вукиле илей". Ким бир нерсеге байланса же илсе, ошого тапшырылат деп. Мындайча айтканда таянылат, дайындалат дейт ошого. Туугандар, биз билебиз, ушул көрүп жүрөбүз, айрым адамдар тумар тагып алат, көз мончок байлап алат, кээ бир айбандардын туяктарын илип алат, тырмактарын илип алат, аттын такасын эшигинин оозуна илип алат. Не десе, бул бут үйгө кут кирет, жакшылык алып келет деп жип байлап алат. Айтор көп түрлөрү бар. Ошол нерсени адам байлап алып туруп, ошол жерден бир жакшылыкты үмүт кылып, же бир жамандыктын кете берүүсүн үмүт кылып, ошого байланып алгандар бар. Жүрөгүн байлап, ошодон үмүт кылып, ишенип алгандар бар. Мына бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Ким деп атат? Мындайча айтканда, ким бир нерсеге байланган болсо, анда ошого тапшырылат, ошого таянылып калат, ошого дайындалып калат дейт. Бул деген сөз Аллах таалам таштап коет деген сөз. Аллах тааламдын жардамы болбойт. Андай кимдин жүрөгү башка нерсеге, Аллахтан башка нерсеге байланып калган болсо, Аллах аны таштап коет. Аллах ага эч кандай жардам бербейт деген маани. Бул деген жаны жок нерсеге ташталып калып атса кандай бул? Ойлонуп көрөлү. Ушул хадиске дагы түшүндүрмө берип, Шейх Фаузандан суралганда, хафизахулла, ушундай деп жооп берет. Кимдин жүрөгү бир нерсеге байланып, ошого таянса, Аллах таала аны ошол нерсеге таштап коет. Ага болгон жаза иретинде дейт. Мына ошол адам Аллахка таянбай, жүрөгүн Аллахка байлабай, Аллахтан үмүт кылбай, жакшылык Аллахтан гана келет, жамандыкты да Аллах таалам гана кетирет деп жүрөгүн ошол жалгыз Аллахка байлабай, махлукат нерсеге байлаганда, Аллах таалам жаза иретинде аны таштап койду дейт. Жаза иретинде ал нерсе жаны жок нерсеге, мына көз мончокко ишенип алгандар бар, ошого таянып, тумар, жип, туяк, така, ушундай нерселерге таянып алгандар бар. Бирөөлөргө барып жол аштыртам деп, бир сапарга чыкса дагы ошондой бир жерлерге барып, жүрөгүн ошол жакка байлап алгандар. Мына алар эч кандай пайда да бербейт, зыян да бербейт. Бирок ошондой болсо да Аллах таалам жаза иретинде жүрөгүн Аллахка байлабагандыктан ошолорго таштап коет дейт. Пайда албаса дагы ошолордон үмүт кылып, кандай бул кордук. Шейх Фаузан сөзүн улап мындай деп: "Ошондуктан бир нерсеге таянып жүрөктү ага байлаган болбойт. Тек гана жалгыз Аллахтын өзүнө гана таяналы" дейт. Ошондуктан туугандар, эскертейли, жакындарыбызга билбеген адамдар бар. Ошон үчүн ишенимди жалгыз Аллахтын өзүнө гана байлайлы. Үмүттү, жакшылык келсе да Аллахтын буйругу менен келет, жамандык келсе да Аллахтын амири менен келет. Ошону кетирүүчү дагы Аллах таалам. Эч кандай махлукатка жүрөгүбүздү байлап, ошого таянбайлы туугандар. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндө эрте менен эртеменки зикир деп коебуз, эртеменки зикир, аскарлар. Ошол учурда пайгамбар күндө дуа кылчу. Я хайю я кайюм бирахматика астагифу аслих ли ша'ни кулла ва ла такилни иля нафси тарфата айнин абада деп. О тирүү зат, о бийик Аллах, сенин райыңдан суранамын. Менин абалымды оңдогун, мени көз ирмемчелик дагы өзүмө таяндырып койбогун дейт. Караңыздар, көз ирмемчелик дагы өзүмө таяндыра койбогун деп Аллахтын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндө эрте менен дуа кылган экен. Ошондуктан жүрөгүбүздү Аллахтын өзүнө байлайлы, эч кандай махлукаттарга таянып, ошол жактан үмүт кылып, ошондой нерселерди байлоодон алыс бололу туугандар. Себеби ошол нерсеге байланып калган адам анда ошол нерсеге ташталат, Аллахтын жардамы берилбейт андайга, жаза иретинде дейт. Анан бир айтып кое турган нерсе туугандар, ушул таваккул деген эми Аллага таянуу да, Аллага таянуу, Аллага ишенүү, Аллахтан гана үмүт кылуу дегенде ушул жерде туура эмес түшүнгөн адамдар бар. Кээ бир адамдар Аллахтан гана болот, Аллахка гана таянам деп себептерди таштап салгандар бар. Өзү Аллага таянуу деген эмне деген сөз? Аллага таянуу деген Ибн Кайым рахимахуллахнын аныктама берген сөзү бар. Сидқу итимадул калб алаллах маал ахд бил асбаб дейт. Чын жүрөк менен Аллахка ишенип, Аллахтан үмүт кылып, таянып, бирок ошол учурда маал ахд бил асбаб, себептерди да аткарыш керек дейт. Мисалы, балалуу болгум келет дейт да, үйлөнбөй койсо, анда себепти аткарган жок. Аллах сактайт деп отко кирип кетсе, болбойт. Анда ал өзүн коргогон жок. Сууга сүзгөндү билбейт, деңизге кирип кетти. Аллах сактайт деп себепти аткарган жок. Ошон үчүн бул нерсени байлаш. Бир тарап адамдар себепти аткарбай, Аллахтан гана болот деп коюп бир себептерди аткарбай койгон, булар дагы туура эмес түшүнүк. Анан бир тараптагылар бар, себепке гана байланып алгандар. Жүрөгүн Аллахка байлабай,
Аллах ошону себеп кылып коет. Ошол нерсеге жүрөгүн себепке гана байлап койгон дагы болбойт. Ушул экөөнү бириктириш керек. Кантебиз? Жалгыз Аллахтын өзүнө гана таянабыз, ошол эле себептерди аткарабыз. Жана мисалдагандай. Дары өзү эле аяктырабы? Жок, ошол нерсеге Алла таалам шыпа берген бизге. Алла таалам шыпа бербесе, канча нерсени ичсе деле Алам айыкпай калат. Ошон үчүн жүрөгүбүздү Аллахка байлайлы жана себептерди аткарайлы.